Акыл айтпагын аңкоого, жакшылык кылба жалкоого, кас болбо тузун татканга, калп сөздү айтып мактанба, мактанып коюп тиниңде, илинип калба капканга. Семире түссөң сереңдеп, секирип кетпе асманга, ыраазы болгон эл болсоң, маңдайга Кудай жазганга. Саламдашуу шариатта. Бул өзгөчө сүннөттөрдөн салам тууралуу Кур'ан Каримде хадистерде өтө көп келген. Саламдашуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчө сүннөттөрүнөн. Саламдын өзүнүн көптөгөн фазилеттеринен бар. Ушул тууралуу бир аз айтып кетебиз. Ошондой эле саламдын ичинде кучакташып көрүшүү дагы бар. Анас радыйаллаху анху дан риваят келет. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурадык. Аян хани бa'duna ba'dun. Биздин кээ бирибизге жолукканда кээ бир элдер ошо учурда мындай ийилип салам берет экен да. Ушундай ийилсек болобу дегенде жок андай болбойт деген. Аюаниқу бa'duna ba'dun. Биз күнүмдүк жашоодо көрүшкөн сайын эле кучакташып көрүшсөк болобу дегенде пайгамбар жок андай да кылбагыла деген. Ошолдорда бирөөлөр бизде да бар го достор кээде башын келип тийгизе берет. Күндө эле ушундай көрүшөт да. Шариатка улайык келбейт ушул. Валакин тасафаху, бирок силер кол алышып көрүшкүлө деген. Салам айтып кол алышып көрүшкүлө деген. Ошондой эле башка хадисте кану иза талaqo tasafahu wa iza qadimu min safarin ta'anaqu. Сахаба радыйаллаху анхумдар бири-бири менен жолукканда көрүшүшөт эле. Качан сафардан келгенде кучакташып көрүшөт эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да сахабалары алыс сафарга барып, сафардан кайтып келгенде ошондо кучактап көрүшкөн. Же сафардай көп убакыт ошо жакындарыңды көрбөй калдың, медреседе жүрөсүң, бир канча убакыт анан үйгө бардың, сафардай алыс болбосо дагы көп убактан бери көрбөдүң да, ошондо кучакташып көрсөк болот. Ал эми күнүмдүк жашоодо кучакташып көрүшүү макруh деп айтат алымдар. Анткени пайгамбар салламдан күнүмдүк жашоодо кучакташып көрсөк болобу дегенде жок деп пайгамбарыбыз жооп берди. Күнүмдүк жашоодо силер салам айтып, кол алышып көрүшүүнү айтты. Эми кол алышканда бир колуну сунуп койгон бул анча жакшы, бул дагы саламдашуу болот. Бирок буга караганда эки кол менен салам берүү кичпейилдик болот. Кичпейилдүүлүк пайгамбарлардын сыпаты, бой көтөрүү Фираун жана ошого окшогон дозоккулардын сыпаты. Ошондуктан биз кичпейилдүүлүк тарабын тандап, ал дайым эки колдоп көрүшкөнгө аракет кылышыбыз керек. Салам айтуу сүннөт, көрүшүү бул ошо саламдын толуктугу болот деген. Үч түрдүү адам Аллах Тааланын жоопкерчилигинде болот. Ошо үч түрдүү адам ал тирүү болсо Аллах Таалага жетиштүү болот, дайым Аллахтын жардамы болот. Алар өлсө бейишке кирет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошонун бири үйүнө киргенде салам айткан адам экен. Кимде ким үйүнө киргенде ассаламу алейкум деп кирсе, Аллах Таала ошол пендени өз жоопкерчилигине алат. Ал пенде ошо салам айтып кирди, ошо үйүнөн чыкканга чейин дүйнөдөн качып болсо, бейиши болору пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Экинчиси үйдөн мечитке карап чыккан. Намазга деп чыгабыз го. Адам намазга деп ниет кылып чыкты, ал адам Аллах Тааланын жоопкерчилигинде болот. Ал адам ошо ойдон өтүп кетсе, бейишке кирет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Үчүнчүсү Аллах жолуна чыккан адам. Аллахнын жолуна деп 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чыгат. Ал адам чыгар менен Аллах Тааланын жоопкерчилигинде болот. Аллах Тааланын жардамы ага сөзсүз болот. Ал эгер дүйнөдөн ошо ойдон өтүп кетсе, бейишке кирет. Мына 3 түрдүү адам Аллахнын жоопкерчилигинде дүйнөдөн өтүп кетсе, бейишке кирери тууралуу бул дагы салам темасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Эми жаш балдар менен дагы көрүшүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалар жаш балдарга дагы салам айткан. Жаш балдар менен дагы көрүшкөн. Ошондой эле көрүшүү тууралуу хадисте бабул мусафаха деп келет. Бул хадис китебинде мына Анас ибн Малик радыйаллаху анху айтат: "Ламма жаа ахлул Яман, Яман эли келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Калан наби саллаллаху алейхи вассалам: "Код акбала ахлул Яман ва хум арaqu quluban minkum." Яман эли жүздөндү бизге карап, алар жүрөктөрү өтө жумшак адамдар. Фахум аввалу ман жаа бил мусафаха. Кол менен көрүшүүнү эң биринчи алып келген ошо ямандыктар болгон деп айткан экен да. Яман эл дайым кол менен бири-бири менен учурашып көрүшөт экен да. Башка жерлерде кол менен көрүшпөй эле ассаламу алейкум кандайдын соктурашып ушундай жүргөн учурлар болгон экен. Яман эл кол менен көрүшүүнү биринчи алып келген. Бирок салам айтууга шариатыбызда өтө көп басым жасалат, тил менен салам айтуу. Ал эми кол менен дагы көрүшүү бул жакшы иштерден саламдын толук болуусунан деген пайгамбар салам. Жаш балдарга дагы салам айтып, башыны сылоо. Аял киши дагы салам айтса болот. Салам айтып, жаш балдардын башын сылап, эркек дагы аял дагы жаш балдарды салам айтып, аларны көрүшүп, башын сылаган. Бул хадистерде келген ошо жакшы иштерден болот.
Ayal kişi ar-raculu yuqabbilu ibnatahu. Ayal kişi kızını öpse bolağı degen temada. Albatta ayal kişi özünün mahramdары, kızları, jakın tuğandары men salam aytat, körüşürse bolar. Kiçinekey naristelerdi kız bolağı bala bolağı betinen öp, jıttap, kucaktap erkeletken bu Peygamber sallam sünnetiге ылайыктуу амал болот. Ал эми чоңоюп калган болсо, мисалы чоң кишилер өзүнүн чоң бойго жеткен кыздары, турмушка кеткен кыздары алар келгенде алар менен көрүшүп, колдон öpse болот. Ошондой эле могу чекесинен, башынан öpse болот. Түшүнүппү? Чоңдорду пешенесинен же башынан öpse болот. Ал эми кичинекей жаш баланы бетинен öpкөн дұрыс. Erkek ayal biri менен никедегилер. Оозунан öpse дұрыс. Башкаларга оозунан öpүү дұрыс эмес. Колду öpүү тууралуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен кээ бир сахабалар келип учурашканда колунан öpкөнү тууралуу, ошондой эле пайгамбардын бутунан öpкөнү тууралуу дагы хадистерде келген. Демек, улуу аалымдарды ошо колунан өзгөчө биздин ханафи мазхаб боюнча өтө Аллага таква, Аллага жакын инсандар менен көрүшкөндө анын колунан öpүп коюу мустахаб амал деп келет. Түшүнүппү? Qiyamur rajuli lil-rajuli ta'ziman. Bir adamın ikinci bir adamdı urmattap tika turusu tuuralı. Abdullah degen eki sahaba bolgon. Abdullah ibn Amir, ошондой эле Abdullah ibn Zubayr экөө бирге болгон учурда Muawiya radıyallahu anhu kirip gelgende Abdullah ibn Zubayr tika turup Abdullah ibn Amir orundan tika turup Abdullah ibn Zubayr orundan tika turbayt. Ошондо бирөө tika туруп көрсөт, бирөө tika турбай көрсөт да. Ошондо Muawiya radıyallahu anhu Peygamber sallam hadisini aytat. Man sarrahu an yamthula lahu ibadallahi qiyaman falyatabawwa baytan minan nar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sözün bilemin. Kim ağa Allah talan pendeleri tika turup uçuraşuosu anı suyunsa al dozokton özüne orun dayaldaybasın dep aytkan deyt. Oturgan adam men üçün tika turup görüş gerek. Tika turup görse men kuanam, suyunam dep oşol nerseni kalasa bu жақсы нерсе эмес, бул текебирлик бой көтөрүлгөн болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы келгенде сахабалар отурамызда турбагыла деп, пайгамбарыбыз сахабалардын тика турганын жек көрүп, ошо отурган бойдон салам айтып, мажлисте негизи көпчүлүктүн ичинде ар бир менен көрүшпөш керек. Ассаламу алейкум деп туруп салам айтыш керек. Түшүнүппү? Бирден экиден адам болсо, жакын барган адамдарга көрүшкөн бул жакшы болот. Саламдын эң биринчи башталышы тууралуу. Эң биринчи ким айткан саламды? Адам ата. Адам атаны Аллах Таалам жаратканда, жаралганда эле Аллах Таала адам атага айтат, периштелер тиякта жамааты бар, барып салам айт дейт. Периштелер баары отурган болот. Адам атабыз барып ассаламу алейкум деп айтканда, периштелер ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп айтат. Түшүнүппү? Ошондо Аллах Таала ушул сенин жана урпагыңдын саламдашуусу ушул болот деген. Саламдын башы адам ата жаралгандан башталган. Салам айтканда Кур'ан Керимде салам өзүндөй кылып кайтаргыла же андан жакшыраак кылып кайтаргыла дейт. Ошондуктан сахабалар дайым жакшыраагын тандаганда ассаламу алейкум дегенге ва алейкум ассалам ва рахматуллахны кошуп айткан. Ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенге ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух деп жакшыраак кылып кайтарганга аракет кылышкан. Хадистерде саламды жайгыла деген сөз келет. Саламды жайгыла, саламатта болосуңар. Салам деген сөз саламатчылык деген маанини берет да. Саламатчылыкты жайгыла, өзүңөр саламатчылыкта болосуңар. Амандыкты жайгыла, өзүңөр аман болосуңар. Hadiste uşu mayında kelet, salamdı жалпы tanıganına da tanımaganına da aytты Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Salamdı birinci başlagan adamda tekebirlik kalbayt deyt hadiste. Kim birinci salam başlasa, al adam tekebirlikten arılat eken. Ошондон Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu arlayın birinci salam aytıp, ağa hiç bir adam birinci salam ayta algan emesken da, daim birinci salam aytıga maşıgı hareket kılgan. Birok salamın özünün tartibi var. Kiçine çoңго salam aytış gerek. Unadagı ulowdagı jö жүргөн adamga salam aytış gerek. Jö жүргөн adam oturgan adamga aytış gerek. Az adam köpkö salam aytış gerek. Түшүнүппү? Biz mында отурганбыз, сырттан бирөө киши ал биринчи салам айтыш керек тартип боюнча. Келген адам салам айтат, биз ага алек алабыз, бул саламдын тартиби. Biz salam fazileti üçün ozunu birinci salam aytsaq, albatta bul özü üçün soğuktuğurak bulat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturgan mezgilde sahabalar men birөө ötüp ketip assalamu aleykum deyt. Aga жооп береттер, Peygamber sallallahu 10 soğuk deyt.
Ekinci biröö görüp assalamu aleykum ve rahmetullah deyt. 20 soop deyt. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh dep üçüncü söz aytkanda 30 soop deyt. Assalamu aleykum. Sizlerge salamatçılık olsun. Ve rahmetullah degen jana Allah'ın rahmeti olsun. Ve berekatuh Allah'ın berekesi olsun. Salamның ahırgı çegi 50 soopka çeyin barat. Assalamu aleykum ve rahmetullah 10 soop. Ve rahmetullahi 20 soop ya. Ve berekatuhu 30 soop. Ve mağfiratuhu dep koşulat. Allah'ın keçirimi silegi olsun dese 40 soop bolat. Ve tiyyibu salavatih ve tayyibu salavatih dep gelet. Jana Allah Taala'nın jakşılıktary saga bolsun dep aytılsa 50 soop bolat. Hadiste salamның en uzun çegi uşu 5 sözgө çeyin aytılgan. Salam degen söz Allah Taala'nın isımlarından bir ismi. Allah Taala'nın 99 isminde barı salam. Assalamul mu'minul dep gelet. Musulmanның musulmanga olan hağı 6, oşonun biri salam aytуу, salam aytkanda alek alуу. Assalamu aleykum ve aleykum assalam dep alek alуу. Salam aytуу sünnet amal, alek alуу vacib amal. Salam turalуу suroo barбы? Kol men işara kılıp da salam aytkan bolgon. Peygamber sallam ayallarga assalamu aleykum dep ayallar bolgon jerde uşunday kol kötürüp salam aytkany kelet hadiste. Çünkü oşonday ele alısırak bolgonçular assalamu aleykum dep aytkan. Biroq alımlar sahabalardagın bunu adat kılıp alуу, kol kötürüp assalamu aleykum dep adat kılıp alуу jek gönüllü jakşı amal emes dep aytышкандар. Bunu adat boş gerek. Kede oşonday bir usullar bolat, maşinada olup kalat assalamu aleykum deysin ha. Key bir usullar dürüs. Bunu adat kaylantırıp albaş gerek. Başka dindegilerge salam aytsa bolasыз? Başka dindegilerge assalamu aleykum dep jok aytbaş gerek. Yahdikumullah, Allah Taala sizlerge hidayet bersin dep aytışыбыз gerek alarga. Salam aytуу üçin atayın kebir sahabalar köçögө çıkıp kıdırıp жүрgөн eken. Salam sözünü aytıp elden salamdu aleykum ugayın dep. Kede biröөгө salam aytsaң talıngамса сиңа жооп айтпайт ha. Кандай кылабыз ошондо? Suyunu koyup getiririz. Sebebi perişteler alek alat. Assalamu aleykum dep biröөгө salam aytsaң al жооп албаса, perişteler wa aleykum assalam dep жооп alat. Periştelerin duası sözsüz kabul bolsa, sağa salamatçılık, tınçlık sözsüz bolat eken. Çoğuluşka kelgende salam aytıp oturuş gerek. Çoğuluştan çıkıp ketip atkanda assalamu aleykum dep çıkıp ketiş gerek. Peygamber sallam aytkan, çoğuluştan ketip atkan adam salam aytıp ketsin. Antkeni oşo ketip atkan salam aytkany nan birinci salam aytуу hakylуураак эмес. Ökөө teң birдей sünnet деген maýynda aytylgan. Salamды tanıgaныňa dagın, tanыбagaныňa dagın ayt deyt Peygamber sallam. Yoldun adebi, yoldan ötkönlerge salam aytsa alek alуу, suragan jagını körsötüp koyuu. Yolda oturan adam uşu salam aytуу dagın anın adeplerine kiret. Salam fasık adamga aytılbayt. Arak içip atkandarga assalamu aleykum dep aytpayбыз. Buzukuluk kılıp atkandarga, bir günah işti kılıp atkandarga assalamu aleykum dep aytbaş gerek. Çünkü buzuklu bir jama işti kılıp ataby, saňa tınçlyk bolsun, oşo buzuklugyň kıla ber degендей maýynda bolup kalat da, oşoňdan Allah'a salam aytylbaş gerek. Ustaz, assalamu aleykum degenlerge kanday aytabыз? Kanday? Assalamu aleykum dep aytýar. Assalamu aleykum ve aleykum assalam dep tolga aytabыз. Assalam dep aytsa dagın bolat, salamun aleykum, salamu aleykum dese dagın maýnysy düz bola beret. Çünkü assalamu aleyka dep aytylgan hadislerde. Başka dindegiler bizge salam aleykum dep salamlaşlar kıldı olsun. Başka dindegiler birok çörösü başkasında olmayan salamlaşları keldim. Wa aleykum dep koyuş gerek alarga assalamu aytpayбыз. Çünkü wa aleykum. Wa aleykum dep aytylnat. Uktap yatkan adam bolsa, misal uyga kelden birööler oýup biröö uktap atganda akyryn. Uşunday dengelde salam aytış gerek, uktap atkan adam oýgonyp ketpеш gerek, oýgok adam boluş gerek. Çünkü Peygamber uşunday tartipte salam aytkan uyga kelgende. Hoş gel degen söz Peygamber sallam ağzından aytılgan. Uyga kelgen kızını Peygamber sallam daim kelgende hoş gel, assalamu aleykum dep salam aytgandan keyin hoş geldin kızım dep, hoş gel degen söz aytılgan. Marhaban dep aytylýar arapçası. Barudan sonra salam tulalu en salan adam salamga salangda kılgan adam dep gelet. Salamga salangda kılgan salam aytpan adam ötö salam bolup kalan adam bolat. Bolduk şeyta salam temas. شكرا يا ربي شكرا هديت
قلبي شكرا نورت دربي شكرا